Шайлоодон кийин нааразычылыктар күч алабы? Шайлоонун шайтан оюндары башталып калган өңдөнөт. Саясий партиялар бири-бирине компроматтарды жаадырышып каралоо менен алек. Таскага катуу чыгып, бийликке каршы партияларды өзгөчө каралоолор күч алууда. Жада калса дароо эле мурунку президенттер каржылайт деп фотошоп менен түрдүү сүрөттөрдү интернетке чыгарышууда. Кайсы бийлик болбосун ушундай ыплас жолдорду колдонуп келгенин жакшы билебиз. Эгер түзүлгөн сценарий менен 3 партия өтүп, калгандары сыртта калса кырдаал курчуп кетишин саясат таануучулар айтышууда. Албетте оппозициялык маанайдагы партиялардын парламентке кирбей калышы чоң чатакты пайда кылышын айтпасы да белгилүү. Ансыз да курчуп турган кырдаалды ого бетер курчутушу жакшы жакка алып барбайт. Булак аргумент чекиткейже. Шайлоонун тагдырын, аны менен кошо өлкөнүн тагдырын кимдер чечет? Биздин тагдыр кимдин колунда? Өтө орчундуу суроо. Бул жөнүндө мурда дагы бир нече жолу өз оюмду жаздым эле. Азыр дагы кайталоого туура келип турат. Кыргызстанда 3 миллион 400 миңдей шайлоочу тизмеге киргизилиптир. Алардын канчасы жыйынтыгында шайлоочу катары каттала турганы азырынча белгисиз. Болжолу 3 миллиондун тегереги болот го. 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо каттоодон өткөн 2 миллион 761 миң шайлоочунун ичинен 1 миллион 630 миң шайлоочу добуш бериптир. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 2 миллион 914 миңди түзүп, анын 1 миллион 697 миң шайлоочу добуш бериптир. Калганы шайлоого катышкан эмес. Тажрыйба көрсөтүп тургандай, ар бир шайлоодо 1 миллион 200 миңдей шайлоочу шайлоого келбейт, добуш бербейт. Кеп мына ушул кайдыгерлерде, шайлоого келбей койгондордо. Анткени келип добуш берген 1 миллион 700 миңдей шайлоочунун жарымы акыл эсине, аң сезимине таянып жоопкерчиликтүү добуш берет. Ал эми экинчи жарымына баары бир. Алар добушун кандайдыр бир кызыкчылыкка байлап, көбүнчө акчага беришет. Өз кызыкчылыгы үчүн шайтанды болсо дагы шайлай беришет. Пулуң болсо кулуңмун деген пенделер алар. Тилекке каршы учурда коомубуздун акыбалы ушундай. Ошондуктан жогорудагы өлкөнүн тагдыры кимдин колунда деген суроого так жооп. Өлкөнүн тагдыры мына ушулардын колунда. Акча же дагы бир башка нерсе алып добуш бергендер биздин тагдырды чечишет. Булар жалпы шайлоочулардын 25%-ын гана түзгөнүнө карабай, шайлоонун жыйынтыгын 100%-га аныкташат. Бул чындык. Шайлоонун жыйынтыгын акча чечип жатканы да мына ушундан. Акчанын баардык шайлоочу албайт. Алчулардын дареги, тизмеси канча жылдан бери такталган. Алар топ-топко, бригада-бригадага бөлүнгөн. Бригадирлери да дайын. Партиялар мына ошол электорат үчүн гана күрөшөт, чабылып чачылышат. Анткени алардын добушу чечүүчү мааниге ээ. Ал эми ал электораттын добушун алар менен тил табыша алган. Алар менен кандайдыр бир деңгээлде окшош кандидаттар гана алышат. Бул да турмуш чындыгы. Тилекке каршы. Ушул жагдайды эске алганда алданбайлы, ойлонуп добуш берели деген сыяктуу ураандар, чакырыктар куру бекер эле нерсе. Бул трагедиялык жагдайдан чыгуунун бирден бир жолу. Кайдыгерлерди шайлоого келбей, добуш бербей жүрүшкөн 1 миллион 200 миңдей жаранды шайлоо участкасына алып келүү. Алардын ар биринен өз акылына, аң сезимине таянып добуш берүүсү. Бирок кантип? Булак Эмилбек Каптагаев, Деловой Кыргызстан. Журналистика эл менен акчанын күрөшү жүрүүдө. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу чыныгы журналисттер, Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу телекөрсөтүүсүнүн маңыз мазмуунун буруп, андагы өзөктүү маселеден элди алыстатуу, унуткаруу аракеттери күчөдү. Бул айрым өзүн журналист санагандар, өзүн эксперт санагандар аркылуу ишке ашууда. Иликтөөнү кайсы бир азыркы же мурдагы президенттин кызыкчылыгындагы иш деп, маселени ушул саясий нукка буруп жатышат. Али тигил же бул саясий күч тарапта деген божомолдор суу кечпейт. Мен чынчыл журналистика жана чындыкты уккусу келген эл мененмин. Ошон үчүн мен силерге гана таянам, силерден гана калыстыкты күтөм. Силерге айта турганым, биздин программада кеп Кыргызстандан банктар аркылуу чыгарылып кеткен 700 миллион доллар, документи биздин колго тийген 250 миллион доллар акча тууралуу болуп жатат. Аларды Кыргызстандагы банктардан 13 өлкөгө, Кытайдын жараны Айеркен Саймаити жана азыраак бөлүгүн анын аялы которгон. Саймаити жана анын аялы кайра Туркиядан Исмаил Матраимов атындагы фондко 100 миңдеген доллар кайра которушкан.
Бул жерде Матраимовдордун декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлктөрү, алардын тагыраагы Райымбек Матраимовдун бажыдагы таасири, анын бир туугандары бизден акча алдырып атат деп арыздангандардын муңу тууралуу да кеп жүрүүдө. Ушундан алаксыбайлы. Биз саясатчы эмеспиз, биз журналистпиз. Саясатчылар өздөрү каалагандай калчай берсин. Биз маселенин өзөгүн унутпайлы. Бул билдирүүнү бөлүшүп койсоңор да болот. Али Токтакунов. Монголдун каардуу Чыңгызханы кайсы бир чабуулунда бир боо жоокерди кырат. Айгышкан салгылашуу болуп, монголдор үстөмдүк кыла баштайт. Салгылашта Чыңгызханга каршы тараптын жоокерлеринин башчысы да өлөт. Башчынын жалгыз жан сакчысы гана бегинин өлүгүнө Чыңгызхандын менсинген топ жоокерлерин жолотпой, жалгыз өзү коргоп туруп алат. Жалгыз жан сакчыга даа бара албаган жоокерлерин карап турган Чыңгызхан чабуулду токтотот да: "Эй жоокер, бегиңдин сөөгүн атыңа арт да кете бер. Эркинсиң, сага эч ким тийбейт" дейт. Жоокер бегинин сөөгүн артына алып жөнөп кетет. Ошондо Чыңгызхан аскерлерине карап: "Мына, чыныгы адам деп, жоокер деп ушуну айт. Өлгөн бегинин сөөгүн да саткан жок, айбирин да өлүк астында таза кармады. Мен бир көкө теңирден, анан саткындардан корком. Саткынчылык айбирди төгүү. Айбири төгүлгөн адам ал жашоого татыксыз. Кимде ким эркек балалуу болсо, ушул жоокердей кылып тарбиялагыла" деген экен. Кандай азамат өз бегине берилген, чын дилинен кызмат өтөгөн чыныгы кыраан жоокер экен. Азыркы заманда мындай кызматкер деп Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди айтар элем. Акырына чейин шефин сатпай бек турду. Башчысына чындап берилген жан сакчы экен деп ойлоп калдым. Мен ашачылда, жысышыл тарапта эмесмин. Жөн гана өз оюмду жаздым. Сара Камалова, Жаңы Доор. Ааламга жол айылдан башталат демекчи. Жашоо дагы элет жеринен башталат. Кыргыздын Энисейдеги Алтай жергесинен ооп, ушундай кереметтүү ала тоону ээлеп, кылымдын чаңына калтырбай түбөлүккө сактап, эгемендүү өлкө катары жашап келе жатканыбыз эбегейсиз бактыбыз десек жаңылышпайбыз. Мындай тагдырга ата-бабабыз миң мертебе ыраазычылык айтсак да аз болот. Кыргыз элинин жашоо турмушу тоо менен тыгыз байланышкан. Бул мелтиреген тоолор жана учу кыйры түгөнбөгөн ак мөңгүлөрүбүз, биздин түгөнгүз баа жетпеген байлыгыбыз. Түз жерибиз болсо болгону 10% түзөт. Бүгүнкү күндө тамак аш берүүчү өсүмдүктөрдү ушул түз жердин эсебинен чечип келерибиз баарыбызга белгилүү. Ушул эле түз жерге шаарлар жана завод фабрикалар курулуп, айдоо жерлерибиз тарыгандан тарып баратканы жөнүндө айткым келет. Дагы 50 жылдан кийин кандай абалда болобуз белгисиз. Мисалы Бишкек шаарыбыз. Башка өнүккөн өлкөлөргө барсаң жалаң тоолуу жерлерине курушат экен. А түз жерлерди сактап, кийинки муундарга тамак аш маселесин чечиш үчүн атайын мамлекеттик саясат бар экенин угуп, аябай таң калдым. Биз дагы 50 жыл керек болсо, 100 жылдык программа жөнүндө ойлоого кез келди. Менин балалык кезим тоо жергесинде өтүп, чалгы менен чөп чаап, мал менен жан баккан кезим эсиме түшүп, кээде сагынчу болдум. Бүгүн неберелеримди ээрчитип, илгери жаш кезимде ушинтип чөп чапчымын деп көргөздүм. Аябай таң калышып, мени көпкө чейин карап турушту. Кийинки жаш өспүрүмдөр ата-бабаны кантип жашап келгени жөнүндө көрбөй, билбей алыстап кеткени өтө өкүнүчтүү. Сагынычым таргап жыргап калдым. Урматтуу кыргыз элим, түз жерибизди сактап, үнөмдүү пайдаланганды үйрөнөлү. Эчтеке өспөй турган тоолуу жерлерибизге спутник шаарларды курсак, бизди ким кой деп жатат. Бул жөнүндө көп ой пикирлер бар. Баарыңыздарга жаңы жашоо каалайм. Жумайдил Эгембердиев. Белоруссия президенттик шайлоодо Лукашенко алдыда экзит пол БШКнын жыйынтыгы. Белоруссияда өткөн президенттик шайлоодо Александр Лукашенко добуштардын 82% алды. Бул туурасында БШКнын төрайымы Лидия Эрмошинага шилтеме кылып Спутник Ближнее зарубежье кабарлады. БШКнын алгачкы маалыматы боюнча Лукашенко 5 аймакта биринчи келе жатат. Добуштардын саны 82%ды көрсөттү. Тихановскаяныкы 5%га жакын деп айтылат билдирүүдө. Белоруссияда мамлекет башчыны тандашты. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо өттү деп түшкө чейин эле тааныды.
Алардын маалыматында жергиликтүү убакыт боюнча 12:00 карата шайлоочулардын 54% болочоктугу мамлекет башчыга добуш беришкен. Социалдык иликтөөлөрдү жүргүзгөн жаштар лабораториясы добуш бергендер арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Exit Poll 320 тилкеде 12.000 адамды камтыгандыгын Спутник Беларусь жазды. Ал эми Exit Poll жыйынтыгы бир аз айырмаланат. Александр Лукашенко 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Коноподская 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Exit Poll берген маалымат боюнча шайлоочулардын 9,2% баарына каршы добуш берген. БШКдан Белоруссиядагы президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгы жума күнү чыга тургандыгын айтышты. Президент аталган өлкөдө 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бул сапар эң көп добуш алган адам 2025 жылга чейин бийликтин башында турмакчы. Бул эгемендүүлүк алгандан тарта Белоруссияда өткөн президенттик 6-чы шайлоо. Бүгүн талапкерлердин ичинен эң көп добуш алган Лукашенко Белоруссиянын 26 жылдан бери башкарып келет. Булак Медиа Плов Азия. Анжелика жолдошу менен жарашты. Баары жакшы, шүгүр бизде дейт ырчы кыз. Ырчы Анжелика жолдошу Урмат Бекбалиев менен кайрадан бирге. Бул тууралуу өзү жар салды. Алар кызы Элиманын туулган күнүн чогуу тосушту жана бирге түшкөн видео сүрөттөрү менен бөлүштү. 5 жыл айырмасы бар сүрөт. Экинчи сүрөттө кандай турсак ошондой түштүк. Баарыбыздан дагы Айлиндин түшкөнү аябай окшошуптур. Айыманын бою бизден ашты. Айтор баары жакшы, шүгүр бизде дейт ырчы кыз. Анын күйөрмандары түгөйлөрдү куттуктап жетине албай жаткан убагы.